Түтүк шейпер өндірістік ишканасынын сатуу бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Тагайбеков мырза биздин студиябызга келип отурат. Бакытбек мырза, кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу таңыңыз менен. Алгач сиздердин компанияңардын өзгөчөлүктөрү, ишмердүүлүгү менен токтолсок. Биздин кант түтүк шифер ишканасы эң негизгиси бул Кызыл цементтик 8 толкундуу шифер чыгаруу боюнча негизделет. Андан тышкары азыркы современный фасаддык фиброцементтик листтер чыгат, түтүктөр чыгат. Мурун фиброцементтик черепица да чыгарып көргөнбүз да. Эң негизгиси биздики өндүрүш бул көп жылдык сапаты менен жана тажрыйбасы менен өзгөчөлөнөт. Ошол. Сиз айтып өткөн өзгөчө шипрлар кандай курулуштарда көбүрөөк колдонулуп, кандай суроо талапка жооп чыгат азыр? Биздин эң негизги бул 8 толкундуу шифер. Бул карапайым элге көбүнчө сунушталат. Бул илгертен келаткан, мисалы үчүн 40 жыл болду, 50 жыл болду, элдин чатырчасында турат азыркыга чейин. Бирок 2011-12 жылдан баштап биз модернизация алганбыз. Ошондон баштап мындан да жакшыраак сапаттагы шиферлерди чыгарабыз. Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдөн же башка бир өндүрүштүн шиферлерин алганда кепилдик деген маселе маселе жаратышы мүмкүн. Эгерде сиздерден шифер алган болсо, кайсы бир сынып калуу коркунучу ар кандай кырдаал болгондо, аларды 100% алмаштырып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ооба, албетте. Мисалы үчүн шифер алууда эң негизгиси маркировкага көңүл буруш керек. Ошол жакта кант ТШП деп жазуусу бар, биринчи толкунунда. Анан шифер алганда үйүнө алып барып түшүргөндө болобу же чатырчасына каккандан кийинби брак чыга турган болсо, биз ошону 100% алмаштырып беребиз. Мөөнөтү кандай, каралганбы? Мөөнөтү айырмасы жок. 1 жыл болобу, 2 жыл өтөбү, аны изилдеп биз алмаштырууга даярбыз. Жакшы экен. Мисалы кантта түтүк шифер ишканасы менен чогуу Кызыл Кыярда дагы сиздердин филиал бар. Элге жеткиликтүү болуш үчүн, эл ташып кыйналбаш үчүн ал жакта да завод иштеп атат. Ал жак 2019 жылдан баштап ишке киргиздик ал заводду. Эң негизги максат ошо элге жеткиликтүү болуш үчүн. Мисалы үчүн Ош жак тарап менен бул жактын аралыгы аябай эле чоң. Элдер кичине кыйналып калат экен. Ошонун себебинен биз ошол жактан завод ачууга туура көрдүк. Азыркы учурда канттагыдай эле сапаттуу шифер чыгат ал жактан. Коркпой эле элдер ошондой эле 100% кепилдиги менен шифер алса болот. Кыргызстандагы 10 ири компаниялардын катарын толуктайт экенсиздер. Бул тизмеге кандайча кирип калдыңыздар, кандай таризер менен? Эң негизгиси бул биз 500дөн ашык адамды жумуш орду менен камсыздайбыз. Биринчи ошол деп ойлойм. Экинчиден бул салык, ири салык төлөө боюнча эң чоң 10 компаниялардын арасына киребиз. Андан тышкары биз болсо, мисалы үчүн Кыргызстандан чет өлкөгө мындай ишенимдүү өндүрүш катары өзүбүздү позициялайбыз. Демек Кыргызстан гана эмес, Казакстан, Өзбекстан жана Россияга экспортко товарыбызды чыгарабыз. Бул фиброцементтик фасаддык материал. Жакшы, сиз айткандай түтүк чыгаруу, шифер чыгаруу, андан сырткары цементи дагы, анын маркасы, башка дагы конкуренттердин арасында алма салдар бар деп айтсак болот. Ооба, албетте. Мисалы үчүн биз жеке шиферге эле эмес, бардык биздин чыгаруучу материалдарга кепилдик бере алабыз. Азыркы учурда эң чоң экспорт бул Казакстанга кетип атат. Бул фиброцементтик фасаддык материал эң популярный болуп турат азыркы учурда. Ал жактан биз өзүбүздү чектебестен ар кандай өңгө боеп беребиз. Андан тышкары шифер, жанагы 8 толкундуу илгеркидей болсо эле эмес, азыркы учурда боелуп да чыгат. Ар түрдүү заманбап талабына жараша, Кардардын табитине жараша. Кардардын табитине жараша. Мисалы үчүн кээ бирөө кызыл өңдүү каалайт, көк, жашыл. Ошол ар бирөөнүн талабына жараша биз боеп чыгарып бере алабыз. Квадратурасы мисалы үчүн мен үй сала турган болсом, мен өзүм канча бир азыраак болуп калышы мүмкүн да, бир айырмасы заводко залакасы тийбейт. Залакасы тийбейт.
Ал жактан биз ар бир кардарга мындай жеке подход жасаганга даярбыз. Кыргызстанда кайсы аймактарына филиалдарды ачканды пландап турасыздар? Кыргызстандын азыркы учурда ошол Кызылкия шаарында, Баткен облусунда заводубуз бар. Бирок азыркы учурда кант эле газобетон автоклавдык чыгарууга даярданып жатабыз. Буюрса келечекте эмдиги жылы деп айтсак болот. Жаңы иш орундарга иш орун даярдап, элдерди камсыздоого даярданып турабыз. Жана азыркы учурда курулуш компанияларын сапаттуу газоблоктор менен камсыздоого аракеттенип атабыз. Ошол кызматкерлер жөнүндө да айтып калдыңыз. Азыр канча кызматкер эмгектенет, анан да вакансия барбы иштейм дегендерге? Биздин заводдо негизи 500дөн ашык киши иштейт. Анан бизде албетте вакансиялар болуп турат. Бизге кайрылса болот. Бизде абдан жакшы условияларыбыз бар. Мисалы үчүн соцпакет деп коет, толугу менен камсыздайбыз. Жакшы айлык акы, жакшы ыңгайлуу условиялар түзүп берүү. Билим деңгээли кандай болуш керек? Билим деңгээли эми үйрөтүү курстары бар. Мисалы үчүн биз чет өлкөлүк адистерди алып келебиз. Жана тажрыйба алмашуу жолдору дагы бар. Өзүбүз үйрөтүп, мисалы үчүн 1-2 жыл иштебестен бизде 40-50 жылдан бери иштеп келе жаткан адистерибиз бар да. Ошолор жаңы келгендердин баарын үйрөтүшөт. Тажрыйба топтолот. Ошол. Жеткирип берүү маселеси да каралган сиздерде, эгер дүңүнөн ала турган болсо, заводдон түз жеткирип берүү. Негизгиси жеткирип берүү жаңы карасак деле болот. Караштырып деле беребиз. Ал жактан эч кандай көйгөй жок. Мисалы үчүн жеке келишим менен клиент сүйлөшүү аркылуу ошого жетсек болот. Көрүүчү суроо берип жатат. Бүгүнкү күндөгү эң сапаттуу, ошол эле убакта анча кымбат эмес шифердин баасы дейт. Бул боёксуз шифер 8 толкундуу 410 сомдон сатылат заводдо. Бүт эле Кыргыз өлкөсүнүн ичинде баарына жетиштүү. Ар бир сатуу жанагы базарлардан тапса болот. Кайсыл жактан албасын биз ошол шиферге кепилдик беребиз. Жылдан жылга сиздердин өндүрүштөрдүн өнүп аткандыгы, анан кардарлардын да көптүгү байкалса керек заводдо, себеп деген мүмкүнчүлүк, жетишүү, баягы жылга коюлган план, аны ишке ашыруу. Ал жактан жылдан жылга биз өнүгүп келатабыз. Жылдан жылга жана айткандай эле жумушчуларга орун түзүп келатабыз. Албетте биз чоңоюп өсүп келатканыбыздын себеби бул биринчиден бизге Кыргызстандын эли ишеним көргөзүп бизди колдоп бергени. Ошонун себебинен биз салык төлөө жагынан дагы Кыргызстандын экономикасына жакшы салым кошуп турабыз. Андан тышкары биз жакшыртып технологияларды модернизациялоодо изденип турабыз да. Ошол эң негизги максат. Өндүрүштүк материалдар кандай, кайсыл жактан кантип аласыздар? Эми өндүрүш материал 70-80% бул өзүбүздөн чыгат. Өзүбүздүкү. Мисалы үчүн боёк жактан карасак, биз компоненттерди бул чет өлкөдөн алып келебиз. Бирок именно жана боёкту өзүбүз жасайбыз. Жасалуусу өзүбүз. Жакшы, соңку суроо кайрылуу болсун, өзүңүздөрдүн потенциалдуу кардарларыңызга каалап этебиз. Эң биринчиси бул ыраазычылык билдирмек элем биздин кардарларыбызга. Ошол бизге ишеним көргөзүп, бизди тандаганыңыздарга, жана биз менен иштешкен чоң фирмалар, компаниялар бар. Аларга дагы өзгөчө ыраазычылык. Эң негизгиси биздин продукцияны тандаганда бул биринчи орунда бул шифер. Маркировкага көңүл буруңуздар, анан коркпой, үркпөй эле тандасаңыздар болот. Кепилдиги бар. Эң негизгиси биз сапаттуу материал чыгарганга даярбыз да. Рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Алдыда музыкалык чыгарма бар.